Ассаламу алейкум. Ысык көлдөгү гилас терим убакыт. Ысык көлдө мына туугандар гилас бышта. Болгондо дагы көрүп турасыздар, ийилип сабактарымдыкы. Ийилип турган гилас. Бахар сорту. Чолпон атада 1600 метр бийиктикте бышып аткан гилас. Мөрөк гиласты терип атат азыр. Түшүп кетпегин да? Мына туугандар. Мына формасын көрүңүздөр. Жүрөкчөдөн бир аз бөлүкчөрөөк. Бул гиластар жамгырга жарылбайт. Өзүн-өзү чаңдаштырат. Бул гиласты 2000 метр бийиктикке чейин өстүрсө болот. Бахар сорту. Быйыл ысык көлдө погода мелүүн келгендиктен өтө катуу ысып кеткен жок бул жерде биздегидей. Бизде күн ысып кеткенден быйыл сейрек болду. Валовой үчтөгүдөй өтө чоң эмес. Калибр 28ге чейин. Жигиттер азыр терип атышат. Баасы 170 сомдон жергиликтүү базарда сатылып жатат. Жашы 8 жаштагы гилас. Валовой үч али бул жерде быша элек. Эми гана бахар быша баштаган мезгил. Ай сон. Дагы ширин. Демек ысык көлгө дагы гиластан чоң бактарды жаратса болот. Бул жагы бышыды экен. Көп алган жагы мынакей. Даже майдарак болуп калган. Канча тердиң? Канча тердиң көрсөтчү? Терлексиң ба? Эттүү. Мына туугандар, ысык көлгө дагы гилас тигип өстүрсөңүздөр болот. Гиластан чоң бактарды жаратсаңыздар болот.